Тылуу Бешик Жона айылындагы номер 7 Мамбеталиев деген гимназия мектеп бар. Ошол мектеп аткарыптыр. Көрөлүбү? Көрөлүүчү чоң эле. Баскыларында көрөлү балдарым. Жылы өкмөт тарабынан солдаттан бошотулуп, айылган мугалим болуп келет. 6 апта ел арасында мектеп, окуу деген түшүнүк анчейин түшүнүктүү, маанилүү болбой, балдардын окууга жиберүүдөн баш тартып, дүйшөн үчүн кыйынчылык жаратат. Ошойса да дүйшөн күжүрмөндүк менен элге түшүндүрүп, эски жаман тамды окуу бөлүмөгө ылайыктап даярдайт. Мына бүгүн дүйшөн ошол окутууну ишке ашыруу үчүн 10 чакты баланы тоо менен эрчите айылдар аралап жашы жеткен балдарды каттап жүрдү. Кезек жаштайынан жетим өскөн аталаш тууганын үйүндө жашаган Алтын айга жетти. Ой жеңе, амансызбы? Биз мына балдар болуп конокко келдик. Келгиле. Мына бүгүн окуу да башталды. Кызыңар канча жашта? Алтын ай, жашың канча да? Мунун жаш башын сурап эмне кыласың уя? Боокшогон томаяк куу жетим эмес, нанды нана деп жүргөн аталуу энелүү эркелер да окубай жүрөт. Тетиги эшиткен балдарыңды эле окутуп ал. Мындай ишиң болбосун. Алтын ай эч жака барбайт, окубайт. Бул эмне дегениңиз я? Эмне жетимдерди окубасын деген закон барбы? Закон пөгүнүң менен ишим жок. Бул сизге керек эмес болсо, кеңеш өкмөтүнө керек. Жооп берип калбаңыз. Ой, сен кайдагы чоң элең? Багып жүргөн кызымды мен билемди? Же жериңден ооп тетип келген сен билесиңби? Өй катын, сен качадан бери элди башкарып биларман болуп кеттиң. Айда Таштанбектин баласы, чатагыңды кой. Окутасыңбы, чокутасыңбы, чатагыңдын кереги жок. Муну мектепке талтаңдатып коюп, сокону ким жанчып, жаргылчакты ким тартат? Жапчагыңды калжырабай. Дегеним деген, айттым бүттү.